Pasadena мода фабрикасы Ош облусунун Араван районунда жайгашкан. Учурда тигүү фабрикасы күнүнө 40 000 даана продукция чыгарып, 310 жаңы жумушчу орундарын түздү. Компаниянын келечекте 500 жумуш орундарын түзүү пландары бар. Бизде деген клиенттерибиз болсо, мондой оригинал образецтерди, например, мондойлорду, что базарда кайсыл модель жакшы, кайсыл заказ болуп атат, ошону бизге жөнөтөт. Образецтерди, булардын биз лекалдарын жасатып, ошол боюнча монтонан тигип чыгарабыз. Например, муну тоже образец жөнөттү, муну биз эми тигип көрүп, ошол канааттандырарлык болуп чыкса, ошол моделден тоже тигип жөнөтөбүз да. Фабрика эркектердин жана балдардын кийимдерин тигип чыгарат. USAID-тын конкреттүү ишкана долбоорунун колдоосу менен керектелүүчү жабдуулардын 7 түрү сатылып алынган. Жалпы 151 даана. Алар тигүүчү машиналар, оверлок машиналары, түз тигүүчү машиналар жана компрессорлор. Жергиликтүү калкты чогулуп келип ошо айттым, 30-40 адам менен башталып, мынакей бүгүнкү күнү дагы кошумча оборудованиялар алынды, баары жумуш орду толуктанып атат. Биринчи этажыбызда азыр жеңил головной убор тигип атабыз. В основном мужской кийимдер. Футболка, шорт, азыр болсо кышкы, күзгү толстовка менен шымын двойкаларды тигип атабыз эркектердин. Бул тигүүчү фабрикасы өз ишин баштаган учурда алгач продукциясын Кыргызстанда жана КМШ өлкөлөрүнүн дүң жана чекене базарларында гана сатып баштаган. Кийин продукциянын сапаты жакшыртылып, ири соода түйүндөрүндө, дүкөндөрдө, чакан бутиктерде сатыла баштады. Ошо Pasadena мода менен биз 2021-жылы өнөктөш катары иштеп башташканбыз. USAID тарабынан грант берилген. Ал грантка биз 150дөн ашуун ар түрдүү заманбап тигүү машинкаларын алып бергенбиз. Туркиядан келген машинкаларды булар иштеп баштап, өтө сапаттуу продукцияны экспортко чыгарып башташты. Биз иштешкен убакыттын арасында булар 400гө жакын жумушчу орундарды ачып, региондо көбүнчө кыз келиндер иштешет. Кыз келиндерге аябай ыңгайлуу болду, анткени булар миграцияга барбай, үйүндө, балдарынын жанында жумуш менен камсыз болду. Фабрика Өзбекстан менен чек арадан 5 чакырым алыстыкта жайгашкандыктан стратегиялык аймак катары эсептелинет. Жакын болгондугу үчүн кездемелердин бардык түрүнө сапатынан жана баасынын арзандыгынан Кыргызстандагы көптөгөн тигүү ишканалары кездемелерди Өзбекстандан сатып алышат. Бул акчаны үнөмдөгөнү жардам берет.